алыс айылы деңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктикте тургандыктан биздики эми ушул айыл основном ушул мал чарбачылыгы менен да. А мен өзүм Россияда мигрант болуп дагы башка жерлерде жүрүп келип кыргыз койлор деп коет жайдары ошондо бакчымын. Бир 4 жылдын жүзү болду ушундай арашан койлорду күтүп баштаганыма. Экеле күн болду ушу сарайга чыгарып ийдик койлорду. Анан бул жерде жаш жаңы тууган койлорду алып калганбыз. Мындагы козулар тыңагандан кийин кошол деп. Мисалы үчүн могу козуга болсо бир жума болду. Мунун атасы Француз деген кочкордун небереси болот. Энеси болсо мынау четте турган токту Бабаныш деген. Буларда линия болот да. Линия деп азыр кыргызда жет ата деп коет го. Бул сурайт ушул линиясы кайсы деп. Бул 8 айлык козу кочкор. Муну Суу Самырдан алып келдим муну. 115 000 сомго алып келдим. Ушул жанагы өзүмдүн коромдогу койлорду асылдандыруундагы жолу катары эми ушуну Кудай буйрса күзүндө өзүм иштетебиз да. Буканы дагы ушул айылдын уйларын куудурганга кармайм. Бул өзү Сокулуктан алып келгем. 1,5 жаштагы швец породасы деп. Айылдын уйларын бекер эле куудуруп берем да. Акча албайм. Швец породасы бул эт жагынан дагы, анан сүт жагынан дагы биздин жанагы карапайым кыргыз уйларга караганда бир топ кирешелүү порода да бул швец породасы. Анан айыл мени колдонуп атабы? Колдонуп атат. Күнүгө алып кетишет, жетелеп кетишет. Мен байлап ушул жерге курсагын тойгузуп бага берем. Керектечүлөр келип жетелеп кетишет. Июнда 2 жаш болот. Таза кандуу англис тукумундагы жылкы эркек. Майбак деген. Анан муну жаңы тарбиялап атабыз. Күзүндө Кудай буйрса чабыштарга кошобуз. Бул дүйнө жүзү боюнча ушул чуркоодо бул англичандардын орду чоң да. Биринчи орунду мисалы үчүн гладкий скачка болобу же жанагындай алыска болобу англичандардын орду булар выносливый болот. Булардын жүрөктөрү дагы, өпкөлөрү дагы жылкыдан башкачараак да. Акылдуу, сезгич келет булар. 4-5 бар. Ушундай асыл тукум жылкылардан бар. Муна бул айгыр 4 жаштагы. Таза англичанин Залкар деген айгыр. Бул Галилео деген айгырдын түстөн түс небереси болот. Жарышка катышып жүргөн кунангесинде. Анан бир жарышта алдыда келатып бир 200-300 метр алдыда келатып анан 23 февралда жыгылып анан ушу дал сынып кеткен. Анан бул өзү кымбат келген жылкы болчу. Анан биз ушул брак болуп калды да бул эми ошо. Анан ошо брак болгондон кийин анан кулун алалы, айгыр салалы деп анан биз арзаныраак алып келгенбиз ушуну. Анан мен өзүм ошо жылкыга жакын болгон үчүн ушул англис тукумундагы жылкыларды кармайм. Булар кымбат дагы келишет, багус дагы кымбатыраак келишет. Бирок ошого же карабай эле мен ушул жанагы сандан сапатка өтүү деген мага ушул башынан бери эле ушул жагат да. Жылкыны дагы асылдандырыш керек. Кой болобу, даже ит баксаң деле асыл тукум ит баксаң тамакты актайт да аларчы. Анан негизи ушул азыр мамлекетте деле ушундай саясат болуп атпайбы? Асылдандыруу, сандан сапатка деген. Мен ошол эки мамлекеттин саясатын колдойм.